Саламатсыздарбы? Суджок массаждоочу набору менен тааныштырып, сиздер менен кайрадан мен Бакыт Камчыбеков. Суджок деген сөз корей тилинен алынган. Кыргызча мааниси колдун манжалары, алаканы жана таманды түшүндүрөт. Демек, суджок массаждоочу набору колдун 5 манжасы, алаканды жана буттун таманын массаждоого арналган набор болуп эсептелет. Суджок массаж набору 2 шарикчеден жана 1 шакекчеден турат. Шариктердин материалы пластиктен жасалып, ички жагында атайын магнит орнотулган. Чоң шариктердин размери диаметри 5 см түзөт. Кичинекейинин диаметри болсо 3,5 см. Ал эми шакекченин материалы нержавейка сталдан жасалып, размеринин диаметри 3 см түзөт. Суджок массаж набору эмне үчүн колдун 5 манжасы, алакан жана таман аркылуу массаждоого арналган деген суроо туулат. Себеби төмөнкүчө. Себеби биздин колубуздун алакан манжаларында жана таманыбызда бардык ички органдарыбызга таасир берүүчү активдүү точкалар жайлашкандыгында. Биз алакан, манжа жана тамандарыбызды массаждоо менен бирге бардык организмдерибизди активдештирип, энергияга энергия кошуп, ошону менен бирге терапиялык профилактика жүргүзгөн болобуз. Сиз суджок массажын колдонуу менен бирге ички органдарды гана дарылабастан, ошону менен бирге чарчооңузду сезбейсиз, жашарасыз, маанайыңыз көтөрүлөт жана да башкысы эртеден кечке чейин энергияңызды сактай аласыз. Массаж наборду өзүңүзгө ыңгайлуу болгон учурда колдонсоңуз болот. Бирок эң жакшысы эртең менен колдонууга жетпейт. Анткени эртең мененден кечке чейин энергичный жүрүшүңүз үчүн. Массаж набордогу чоң шарикти буттун таманына, ал эми кичинекей шарикти колдун алаканына, ал эми шакекчени кезек-кезеги менен манжаларга өткөрүү менен массаждасаңыз болот. Эгерде сизди суджок массаж набору кызыктырган болсо, бул жерде калтырган номерлерге байланышка чыксаңыз болот. Ушуну менен бүгүнкү кыскача видеом аягына чыкты. Оорубаңыздар, узун өмүр сүрүңүздөр. Кийинки маалыматтар менен бөлүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Эгерде каналыма жазыла элек болсоңуздар, жазылыңыздар.